Мен 10 гектар жерди иштетемин. Дарбыз койгон себебим азыр мен буларга келип талап кылдым, сууну жеткирип беришти. АУПны шебигине бул Мурап байкеге талап кылсам, булар суу жок деди. Анан сууну түбүнө келсек, бул жерде суу жок экен теги. Мен булардан эле кайра сууну талап кылыпмын. Айыл чарба министри карайбы бизге, билбейм, ким карайт? 10 күн ичинде болбосо. 10 күн ичинде болбосо биз тыштап кетебиз. Ал быйыл коомдарыбызды тыштап кетишти, айла жок башка. Жүгөрлөр. Урматтуу мекендештер, достор, биз азыр ошол Сокулук районунун Жападан жалгыз суу сактагычынын жанында турабыз. Бул жерге өзү 15 миллион куб суу батыш керек экен да. 60-жылдары курулган водохранилище экен. Бирок бүгүнкү күндө водохранилище ичи топуракка толуп калганда мындай. Топуракка толуп, ылайга толуп, бул жерге объем суу батпайт экен. Бул жерге болгон азыр 7 миллион куб суу батышы мүмкүн деп атат, мүмкүн ага да жетпейт деп атышат да. Бул жерде адистер айтып атат. Где-то 3,5-4 миллион куб толгондон кийин, суу толгондон кийин эле бул жерде жабууга туура келет экен. Калган суунун баардыгы кышы менен ошол Казакстанга агып кетет экен. Айла жок, башка неме. Биздин айыл чарба министри Жаныбек мырза эшек такалап отурабы? Ушуну келип туруп, мына өз көзү менен көрүп, мына 3 жылдан бери иштеп атат. 3 жылдын аралыгында жыл сайын суу проблемасы болот. Ушул суу проблемасын, суу көйгөйүн чечип коеюн. Эмне үчүн ушундай болуп атат экен деп туруп, Садыр Нуркожоевич деле президентибиз эскертип айтты эле, 3 жылдан бери эскертип эле келатат. Ушуну өзүңүз көзөмөлдөп караңыз деп. Көзөмөлдөп карабай каякты карап атат Жаныбек мырза. Карасаңыз эми ичин тазалаш керек деп бул жердеги адистер айтып атса, бул жердеги дыйкандар айтып атса, ошону дагы деле укпай, эми булардын колунан эч нерсе келбейт экен. Мамлекеттен акча бөлүнсө, айыл чарба министрлигинен акча бөлүнсө анан кийин тазаланат да. Анан каяктан тазалат? Бул дыйкандар же болбосо ушул жерде иштеген адистер өздөрү чөнтөгүнөн чыгарып тазаламак беле. Мындай менин жеке пикиримде кайдыгер карабаш керек. Кайдыгер караган адамдын баардыгы чыккынчы деп айтылат да биздин ушундай заманда. Ушул бул жагында азыр көрөлүчү, мына жерден азыр бул жерде азыр кароолчусу бар окшойт. Бул жерден ар бир немен бул водохранилиштин кароолчусу бар экен да. Калитка экен, ал жагда неме экен? Калитка салынып турат. Ушул жерден суу немеде суунун забору ушул жерде экен да. Ачылып, жабылып ушул жерден неме турат экен. Бул жагынан суунун чыккан жагы бул жак экен. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз азыр Чүй облусунун Сокулук районунун көзгө көрүнүктүү Жападан жалгыз водохранилищесинин жанында турабыз. Мына сиздер көрүп турган водохранилище бул солуп калган водохранилище. Бул жерде азыр суу жок. Бүгүнкү күндө биздин ошол элибизди бага турган дыйкандар өзүнүн түшүмүн сугара албай ушул суу менен. Ошол өздөрүнүн түшүмү куурап турган убагында эмне үчүн ушундай көйгөй жаралды дегенде эле келип эле баягы биздин айыл чарба министри Жаныбек мырзага келип такалат да. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич мындан 3 жыл мурун ошол Жаныбек мырзаны эскертип айтып келет. Ошол элдин көйгөйүн чечиңиз, дыйкандардын көйгөйүн чечиңиз, Сокулук районунун ушул водохранилищесин тазалаңыз деп. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин биздин президентибиздин айткан сөзү аткарылбай келет? Ишенбесеңиздер, көрсөңүздөр, вообще суу жок, солуп калган. Көрсө бул жерде 15 миллион куб суу батат экен. 15 миллион куб бүгүн ошонун бир азы гана бөлүгү калган. Бул жерде адистер, ушул жерде Мурап деген мына кызматта иштегендер болсо айтып атат. Водохранилищенин орду тазаланбаганына байланыштуу 1960-жылы курулган водохранилищенин орду тазаланбаганына байланыштуу мунун жартылайын топурак басып кетти да, мындайча айтканда, ылай. Ошондуктан бул жерди тазалап, объемду алса болот. Эгерде мына сезон бүткөндөн кийин эле бул жерде суу менен толтуруп баштаса, бат эле толуп калат экен, бир айга жетпей элечи. Анан кийин калган суу болсо Казакстанга өткөргөнгө туура келет экен. Бул жерде ашып барса бир 2 миллион же болбосо 3 миллион куб суу батат экен да. Аны дыйкандарга таратып келгенде эле дыйкандар мынантип бүгүнкү 40 градус аптапта алаканын жайып, суу жок деп мындай адистерге кайрылып туруп калышат экен. Анда эмесе мен жанында турган адиске берейин сөздүн кезегин.
Мурап башчысы экен. Сиздерде бүгүнкү күндө ушул көйгөйдүн жаралышы мен сизге туура эле түшүндүрүп айта алдымбы же туура эмес айттымбы? Жанатан бери мына тартып атабыз, баардыгын азыр туура айтылып атат. Бу жерди мына көрүп атасыздар. Баардыгын тазалаш керек. Тазалабаса бул көйгөй чечилбейт. Дайыма эле үстүнөн тоо бир жылы суук болуп калат, бир жылы ысык болуп калат. Көп суу түшсө асып Казакстанга кетип калат. Аз болсо жок болуп кетет. Ушундай көйгөйлөр эч качан чечилбейт. Ошон үчүн могу водохранилищаны тазаламайчы көйгөй чечилбейт. Атыңызды айтсаңыз? Менин атым Дамасбеков Нурдин, ушул жерде АУП Шорго деген директор. Анан дагы бир адис, ошол эле суу чарбачылыгында суу чарбачылыгында иштеген адис. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Боронбаев Малик. Малик аба да ушул жерде алаканын жайып, эмне кылсак деп баягындай чындыгында буларга деле мен сиздер туура түшүнүп турам. А сиздер ушул маселе боюнча мен азыр айткан боюнча маселе министр мемеге кайрылдыңыздарбы? Эми жерде ошо акча бөлүп тазалатып берсе элге деле жакшы болмок да. Мына азыр Московский районунда жаптырдык эртең мененчи саат 5 жарымда. Ошо 3 куб деди, 3 кубта жете элек бу жергечи келаткан суу тоодончу. Эптеп ошону толтуруп элдерге бөлүп берели деп атабыз. Биз деле аракет кылып атабыз. Эми колубуздан келбей жатат аракет. А мына чоң чүй каналынан бизге 1 грамм суу бербейт. Не положено экен. Азыр бизде айтып атат да, ошол министрлер кабинети деле айтат, президентибиз деле айтат, ошол эл башкаруучулар баары деле айтат. Биз дыйкандарыбызга шарт түзүп беришибиз керек. Дыйкандарыбыз ошол дыйканчылык кылып биздин элибизди багат депчи. Мына ошондой дыйкандардын бири мына Касым мырза да жаныбызда турат. Канча гектар жерди иштетесиз? Мен 10 гектар жерди иштетемин. Дарбыз когон себемин. Азыр мен буларга келип талап кылдым, сууну жеткирип беришти. АУПнын шебигине бул Мурап байкеге талап кылсам, булар суу жок деди. Анан сууну түгүнө келсек, бул жерде суу жок экен теги. Мен булардан эле кайра сууну талап кылыпмын. Көрсө бул водохранилище толуп калыптыр, ылай менен эле. Кичинекей сууну бизге бергенде 10-15 күндө эле түгөнүп калат экен. Бул сууч. Анан өйдөдөн тоонон түшкөн сууну мен буга толтурбай атат азырчы. Бычкадан кошпой атат сууну. Ошонун негизинде бизде суу жок болду. Азыр биздин коон-тарыбыздар куурап баштады. Эми эмне кылышты билбей атабыз. Дагы эле кичине эле көйгөй болсо камчыбек ташып, сады жапарып деп секирип чыгабызбы же ошого чейинки адистер келип бизди карайбы? Айтсаңыз, сиз жанакыл коондарыбыздар уже курап баштады деп атпайсызбы? Коондарыбыздар курап баштады. Бул жерде Айыл чарба министрлигине жаздыңыздарбы? Алар кепилдик бердиби? Эгерде кокусунан сиздерге суу жеткире албай калсак, кураган коондарыбыздарды биз төлөп беребиз деп. Бизде эми андай түшүнүк дыйкандарда билесиңер, өтө билимдүү адамдар эмеспиз. Андай деңгээлге чейин түшүнүгүбүз жок. Жылда бул байке эптеп бизге сууну күнү түнү кичине бирден буга кичине бөлүп жеткирчиле. Быйыл такыр болбой калды ошону жеткиргенге. Муну келип эле жемелей берип биз сууну жеткирип төлөп бересиң деп коркутсак, өзү теги суу жок экен. Бул байкуштагы бизге сууну акыры водохранилищени алып келип көрсөтүп атат. Айыл чарба министри карайбы бизге, билбейм, ким карайт? 10 күн ичинде болбосо. 10 күн ичинде болбосо биз тыштап кетебиз. Ал быйыл коондарыбызды тыштап кетишти, айла жок башка. Жүгөрлөр эле. Жүгөрү, коондарыбыз, кызылчасы бар экен, ар кандай баягындай помидорлор бар экен, ар кандай мөмө жемиштерди, жер жемиштерди эгишкен экен биздин дыйкандарчы. Эгерде биздин айыл чарба министри ушу дыйкандар үчүн кам көрбөсө, мындай эмне болсо, водохранилищелерди тазалабаса, бул жерге суу топтоп бербесе, анда эмне кереги бар дейм да айыл чарба министрлигинечи? Кайдыгер караган. Кайдыгерлик деген сөздүн өзү чыккынчылык деген түшүнөм мен ошончо. Чыккынчылык кылып атабыз да, биз өзүбүздүн элибизге чыккынчылык кылып атабыз. Ушундай урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин айыл чарба министрлигинин абалы. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Бүгүн биз мына Сокулук районунун администрациясынын астында турабыз. Турганыбыздын себеби, бирден бир себеби,
баягы адаттагыдай эле жылда кайталануучу суу маселеси. Бул жерде турган жарандар булар бүт бардыгы булар дыйкандар. Башкача айтканда ушул Сокулук районунун аймагында ошол баягындай жерлерди арендага алып алышып, ошол жерде дыйканчылык кылышат. Коондарыбыз эгишет, пияз эгишет, башка нерселерди эгишет дегендей да. Эми айтсаңыздар, мына жерде кимиңиздер ушул суу маселеси боюнча сиз да, сизди Мурап деп коелу. Ушул жерден суу боюнча биздин өзүңүз аты жөнүңүздү айтсаңыз. Урматтуу туугандар, мына бүгүн мына бизге эмегели телевиденияда блогер деп коелу. Сокулук администрациясынын астында бүгүн чогулганбыз 50-60 киши. Қазір көбі тарап кетті. Мен тетіге Шорго участагында ерсем участагында АУП-нын Шорго деген эмесинин директору болом. Onun баары тең суу алуучулар. Суу жетишпестиктен бүгүн ушинтип чогулуп турабыз. Ошону чечиш керек болуп атат. Атайын бүгүн суу алуучуларды мына Hakimdin астына начальник болуп, баарыбыз тең сүйлөшүп чыктык. Аерден айтчулар айтылды. Биз чуркуп атабыз, ошондой проблемалар болуп атат. Эми могу дыйкандар сүйлөшсүн. Сүйлөмө. Айт. Мен сүйлөйм. Бери качкыла, бер жакка качкыла. Sizin аты жөнүңүз турдуңуз азыр мен сизге илип коеюн, бирөөнүн эмесин. Ошол Сокулук районундагы дыйкандардын бири, аты жөнүңүз ким? Мырзалиев Мирлан. Эмне көйгөй болуп атат айтсаңыз? Бу жерде негизи Чүй областы боюнча ошо Сокулук районунда жайгашканбыз биз. Ошо Шорго деген жерден биз ошол жерде дыйканчылык кылабыз негизи. Азыр ошо именно суу маселеси бизди кыйнап атат да. Азыр ошо биринчи сугатты сугара албай жүгөрүлөрүбүз, кызылчаларыбыз баары тең ошо арбуздарыбыз баары куурап атат. Эмне кыларыбызды билбей бүгүн ошо дыйкандардын баары чогулуп, ошо жакта дыйкандардын баары 50-60 киши чогулуп бүгүн ошо акимиятка келгенбиз. Акимияттын Канча күндөн бери суу жок болуп? Бул 15 күн болуп калды. Чынында сууда аябай тартыш болуп атат. Эми анын баарын тең биз да түшүнөбүз. Бардык жерде эле тартыш болуп атат суучу. Анан кийин ошону баягы ар ким өзүн бирөө 1 гектар менен оокат кылып атат, бирөө 10 гектар менен, бирөө 5 гектар менен дегендей дыйканчылык кылып аткандан кийин ошол жер менен оокат кылып атабыз баарыбыз тең элечи. Анан кийин ошону кичине болсо дагы бизге ошо жардам берсеңиздер жакшы болот эле да. Суу маселесиненчи. Кичине болсо да. Сиздин канча гектар жерди иштетип атасыз бүгүнкү күндө дыйканчылык кылып? 47 гектар. Сизге 47 гектар, Эми ошол жерде баякыл суу тең бөлүшүлүп атат да, сиздер ошон үчүн чыгып атасыздар да, туурабы? Бирок сууну жеткирсе болотпу, ошону айтсаңыз? Жок, суунун маселеси мындай болуп атат да, суу бер жактагы сууга жакын кишилер сууну көбүрөөк алып коюп атышат да. Акыркы бизге ошол суу жетиши кыйыныраак болуп атат. Ошол дагы маселе бар да. Анан башынан дагы мөңгүлөр эрибей суу түшпөй жатат да, ылдыгөстөчү. Ал дагы бир маселе болуп атат да бу жерде. Ал башка эми. Мына сиз айтып атасыз, бер жактагылар дегенде ошо сууга, каналга жакын жердегилерге суу жетет дагы. Сиздер каналдан баягы суунун агып аткан жеринен алысыраак жерде турасыздар да, канча километр турасыздар? Водохранилищеден где-то 50 километр. 50 километр алыста турат. Канча? 15 километр. 15 километр. Белки ошо водохранилищенин жанындагыларга суу жетет экен да, башкаларга жетпейт экен да. Каналдын жээктериндегилерге суу жетип атат. Ошол водохранилищеден чыккан каналдын жээктеринде именно Шорго жакка суу барбай жатат да, жетпей жатат да. Суунун маселеси кыйын болуп атат. Бүгүн ошол мына акимиятка кирип чыктыңыздар, эмне маселени чечтиңиздер? Эми бу жерден Ильяс ким эмеси?
Акжигитович менен сүйлөштүк. Ошол бүгүн ошо бул биздин Сокулучка суубуз бар. Ошол жактан бир 2-3 күн ыргытып берели деди сууну. Колдон келишинче аракет кылыпчы. Анан эми ал 2-3 күн ыргыткан суу бизге бияк ар жакка жеткиче деле түгөнө турган суу да. 2-3 күндө аяк деле 2 күн да негизичи. 2 күндө түгөнөт да аяк делечи. Анан сээп алган эмебиз азыр ошо куурап дагы бир 10 күн болсо уже жүгөрүнү сугарып деле кереги жок болуп калат. Эми азыр сууну бербесе полянты штаб кетиш керек. Элдер кредит алып калган дыйканчылыктар бар. Бала чакалуулар бар, жетим жесирлери бар. Ошол балды иштегендер биз жырганы иштеди, жашы 70 келди. Бала чака көп, небере бар, жетим жесир дегендер бар. Ошол иштерин таба ал десек эле анан суу жок деп эле. Менин аты жөнүм Дамазбеков Нурдин Абдулхайрович. Мен тетиги Сорго участогунда АУП Сорго деген директор болом. Ол биздин участокто 3000 гектар жер бар. Ошону азыр суга турган жүгөрү бакча бол баарын биктирип келгенде 500-600 гектар жер бар. Сугарап турган бакчалар мисалы үчүн Сиздин карамаңызда 500-600 гектар жер сугарыла турган. Ушул дыйкандарды сиз суу менен камсыз кылышыңыз керек. Анан жетпей атат ошого эми дегенде себебин айтсаңыз. Бизде бере Сокулук водохранилищеси бар. Ошону ушул убакка чейин колдондук. Подпитка болгон жок. Ошон үчүн ал Сокулский водохранилищеге суу алынат. Ал жерде суу солуп калган жок. Суу кургап калды азырчы. Азыр мынага сүйлөшүлүп чыкты, подпитканы бүгүн кое беришти. Подпитканы Кудай буйруса 3 күнгө жабылды, анан постоянный подпитка берип турганга аракет кылабыз деп мына жаңы сүйлөшүп чыктык. Ушу государство келип туруп жардам берип, монтип уюштуруп бербесе дыйкандар ар бир дыйкан колунан келбейт. Азыр акимият жок экен. Булар болсо каяка кетти азыр? Эми жумуштар күнөн кийин азыр водохранилищебизге подпитка кирет. Бүгүнчү тоодон кое берилди суу. Анан жаптык водохранилище пустой. Азыр водохранилищени көтөрөбүз уровендичи. Уровенди көтөрүп алып туруп анан максималдуу суу ачып баарына жеткизгенге аракет кылабыз. Анда эмесе биз Кудай буйруса дагы бул боюнча көрсөтүүбүздү дагы улантабыз. Мына ал 3 күндөн кийин, деп атасыздар 3 күн 4 күндөн кийин дагы оралабыз. Менин аты жөнүм Беркоңотов Турсунбек. Ошол Сокулук районунун Окташап деген айылына дарбыз эккен 1 гектар. 15-20 күндөн бери суу болбой атат оош. Бүгүн акимиятка келдик элек. Суу болот деп абишайт этти, бирок анан могу запаста турган көлдөрдү тазаланбай, көлдөр булам жылдан жылга кичирерип, запаста суу жок болуп атат деп атат. Ошону арыктар да тазаланбайт. Ошону тазалап, кичине территориясын чоңойтсо, запаста суу турат эле да. Келдиген билбейм, абишайт этти, 2 күндөн кийин биз жака агызабыз деди. Кайра 2-3 күндөн кийин кайра жабат экен. Азыр эгин тегинде бүт полный куурап атат ташты. Бир жума суу болбосо куурайт бүт. Эми ушунча эл азыр дан көп кетип калды. Биз семьялы болуп калдык. Түнү күнү эле сууда уйку жок bizde. Түнү күнү суунун артынан чуркап жүрөбүз. Ошого эми сууну бир чечип берсе, Мурап Нурдин байкебиз эле биз менен чогуу суу болсо суу берейин деп эле аракет кылып атат. Суу болбой атат. Siz emni ekkенсиz? Мен дарбыз эккен, бир эле гектар дарбыз эккенмин. 15-20 күндөн бери суунун артынан жүрөм. Болгону 1 гектар. Мурабыз деле суу берейин деп атат бизге. Суу болбой атат вообще-чи. Мына дыйкан, бардыгы эле дыйкан экен да бул жерде. Айсаңыз сиз эмне эккенсиз? Мага кызык болуп атат бул жердечи. Сиз эмне эктиңиз? Мен дарбыз эккенмин дагы. Канча гектар? 2 гектар дарбыз эккем. Ошол эле чорт немеден Соргодон ошо дыйкандардын биримин. Ошо суу тартыш болуп атат. Бул неме көйгөй. Бул биринчи эле жыл эмес да. Бул 2 жыл мурун да болгон. 2 жыл мурун күйгөн, 10 гектарлап дарбыздарыбыз күйүп калган. Эч ким бир сом чыгым берген эмес. Бүт азыр да быйыл 2 жыл суукка урдурдук. Расход өтө кайталап, расход быйыл өтө чоң болду. Барды аренда кымбат, баары кымбат. Селектра биз бүт жумушты бүтүрүп, эми суу салып, 2 жыл сууга түшүмдү жыйнап алалы десек, суу жок, күйүп атат. Уже биздин эме күйүп атат да, жок. Түшүндү. Анан мындайда суу кененчиликте биз Мурап болуп сууну бөлүштүрчүбүз.
Мына ушундай проблемалар чыккандан бери мурап делемезбиз. Мына эл менен чогуу жүрөбүз, туурабы? Элдер өздөрү бөлүп, өздөрү биз только сууну айдап, болгон сууну айдап келгенге аракет кылып атабыз. Элдер өздөрү иштеп атышат. Сиз өзүңүз да дыйканчылык кыласызбы? Мен деле дыйканчылык кылам. Мен эң артында сууга, мен деле жүгөр айдайм. Меникине суу тамчы суу тейлек, мен өзүмө кирсе элек. Канча гектар? Меники 5 гектар. 5 гектар. Түшүнүктүү. Мына жерде да дыйкандардан сурасак да. Сиз эмне экенсиз? Меники 2 гектар дарбыз. 2 гектар дарбыз. Сиздикичи? Меники 3 гектар жүгөрү. Жүгөрү сиздики. Сиздикичи? 9 гектар. 9 гектар эмне? 9 гектар. Assalomu alaykum. 9 гектар тары сепкенбиз. Сепкенден бери суу жок, жетип барбай атат бизге. Бирок мына Нурдун байкебиз биз менен чогуу жүрүп түнүнөн уктабастан келген сууду чена бөлүп берет. Кайра баштарын жаап коет. Суу келбейт, ошо суу сурап чыккан жерибиз.